Региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү жылдын алкагында юстиция министрлиги бир топ жумуштарды жасады. Автоматташтырылган тутумду иштеп чыктык. Юридикалык жактарды онлайн каттоо. Азыр 2019 жылда Бишкек шаарында жана Чүй облусунда пилоттук режимде иштеп башташты. 2020 жылдан баштап ар бир регионго, бүт республика боюнча ошол долбоорду иштеп киргиздик. Экинчи долбоорду жөнүндө айтып кетсем, бул электрондук нотариат. Бул долбоорду да былтыр иштеп чыктык. Электрондук нотариус аркылуу, түндүк система аркылуу ошол эле мамлекеттик каттоо кызматынан бүт маалыматты ала алса болот. Соттук укуктук реформанын алкагында пробация институту жөнүндө мыйзамыбыз бар. 1 сентябрдан баштап жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан ошол функция берилип, юстиция министрлигине 2019 жылдын 1 сентябрынан баштап юстиция министрлигинин астында пробация департамент иштеп баштады да. Штаттык саны 180 деп эсептелип атат. Жерлерде пробация офистеринин имараттарын ремонт иштер болуп атат.